Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. Эсенбинин астынан иш күнү жабылыптыр. Келгениме bir 3 сааттан ашып 4 saat болуп калды. Мынакей. Мен чырылдап ош шарында болуп жаткан нерсени ошол оштон чыгып атып айтып, бир жумадан бери айткандыгыма карабастан, мени ушундай коркутууга алып атат дегенди дагы карабастан, бүгүнкү жүктөгөн видеолорум баягыл айтылган сөздөрүмдөн кийин баягыл Канназар аттуунун өкүл уулун атып кетип, анан аны өзүнө жүктөп коюшуп, булар Сүйнөмүрзактын адамдары деп айткандыгым үчүн азыркы учурда ошол байкуш ичи жарылган баланы милицияга чакырып, булар бая түштөн кийин түштөрдө дагы да кысымга алышыптыр. Кечегинде бул баланын атасына дагы бирөө кол салып уруптур. Аны жөн эле айылдаштарыбыз же айылдагы бирөөлөр уруп койду деп гана бала жалтаңдап сүйлөдү телефондон. Бирок жөндөн жөн мындай случайность боло бербейт. Бул дагы эскертүү. Бул бала айтып атат, мага азыр келишет түнү, булар ушинтип түнү келип мени коркутуп көнүп калышкан. Эже, менин телефонум өчүк болот, мен тоо тарапта жашаймын. Озур тарапта деп атат. Ошол жака түнү келип менден видео алабыз деп атышат. Эгерде түнү келсе мен эмне деп буларга жооп беремин деп бала чочулап атат. Ошол себептерден мен азыр Камчы Кыдыршаевичке келген элем. Ошол баланын немесин безопасностьтин карап бериңиздер. Ошол балага сиздер бүгүн анда бир гос охрана кандайдыр бир неме өмүрүнө коркунуч келип атат. Ошол жагын карап бериңиздер. Пока бул нерсе иликтенмейин. Мени кабыл алыңыздар десем, мени кабыл алган жок. Жакын иштегендерине чейин чыктым. Мен келдим деп. Мага айтырып жибериптир Камчы Кыдыршаевич. Ошол арызы менен кайрысын асыл кабыл ала албайм деп. Эми мына караңыздар. Менин өмүрүмө коркунуч келтирип атат. Менде фактылар бар. Менде видеолор бар. Менин аркамдан жүрөт. Андан сырткары тиги мага уликасын айтып берген адамдардын аркасынан дагы коркунуч келип атат деп айтканыма карабастан бүгүн арызыңды жазып таштап кой дептир. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, эмне мени дагы тиги баланы кечеги айданадай кылып атып кеткенде карайсыңарбы силер? Мен түшүнбөдүм. Бул нерсе ошол ошто айтылып атканда сиздер чалып карашыңыздар керек болчу. Сиздерге обращение жасап аткандан кийин сиздер көңүл бурушуңуздар керек болчу. Түнкү саат 6-7 мени кабыл алган жок. Иш күнү деп жаап чыгып кетти. Садыр Жапаровка президенттин кабылдамасына барсам, резиденцияда деп айтышты. Резиденцияга барсам, көгүйдө отурат деп айтышты. Көгүйүнө келсем, 7-нчи этажда отурат деп айтышты. Түк кабыл алышкан жок. Мен эртең пресс-конференция берем. Эгерде сиздерге эл алдында урматтуу президентибиз, урматтуу улуттук коопсуздук ушундай болуп биз элдерден жабыртап жатабыз деп айтып аткан адамдарды көңүл кош кылып карап, безопасностьтен карай албасаңыздар, анда мен билбейм, башка элдерди кандай кылып кабыл алып карайсыздар. Анда мен түшүнбөйм, сиздерге элдер кантип ишеним көрсөтүп жатышат. Мен ойногонумдан же мен өзүмдүн личный жеке жашоомду сиздерге айтып келип аткан жокмун. Мен сиздерге зам МВД болуп турган кишинин үстөмдүк кылып аткан, элдерге коркунуч жаратып аткан, элдерге кол салуу кылып аткандыгы жөнүндө фактын астыңызга алып кирсем, Камчы Кыдыршаевич, мен сизге киргенимди айткансыз. Мага кел, фактың менен келсең, мен ал кишини жоопко тартам дегенсиз. Мен азыр келдим, сиз мени кабыл албадыңыз. Эми кандай тыянак чыгарышты билбейм. Садыр Нуркожоевич, мен сизди отметкалап туруп прямой эфирди берип атам. Мени кабыл алыңыз.
Janыңыздағы адамдар ар жака удургутуп мени сизге жолотпай атышат. Мен кечке чейин күтөм. Эгерде азыр бала bir нерсе болуп же баланын бир туугандары же менин бир туугандарымда кандайдыр бир бирөөлөрдүн кол тийип же бир кызыкка учураган болсок, сиздердин шалакылыгыңыздардын артынан болот. Урматтуу эл журт, мен бир жума айтканыма карабастан, менин иликтеп жаткан материалдарым еще чыга элек коомчулукка. Ошого карабастан булар уже билип өзүнүн преступлениясын алдын ала дагы да моундай коркунучтарды келтирип атканын айтып чыгып, чырылдап чыгып атса мени кабыл албай атышат. Мен түшүнбөйм. Билбейм, эгерде башка өлкөдө ушинтип тызылдап аткан болсо, булар өздөрү чалып чыкыртып алмак. Эмне себептен ушундай деп атат? Мен илгертен айтып жүргөн адам катары Сада Нуркожоевич, сиз мени эң жакшы тааныйсыз. Мен кечкеге чейин сизден күтөм. Тиги байкуш балага жарадар, ал ичи жарылып өзүн зорго алып жүрөт. Ошол жарадар балага срочно охрана коюп берүүңүздөрдү суранам. Жана Сүйүн Өмүрзаковду ишинен алып, мендеги фактыларды колуңуздарга кармап, жоопко тартышыңыздарды мен талап кылам. Ушул менин Facebook баракчамдагы достор подписаться этип, YouTube каналдагылар Касымова видео деп подписаться этип коюшуңуздарды жана бөлүшүп туруңуздар. Бул коомчулукка жана элге жетсин. Бийлик элдики, элге кызмат кылам дегендер элдин үнүн угуш керек. Мен талап кылам.